Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде учурчак көрсөтүүсү, студияда мен Алтынбек Деркинбаев. Жакында 27 майда Жогорку Кеңеште Кыргыз Республикасынын теле көрсөтүү жана радио уктуруу мыйзамына толуктоолор биринчи окуудан жактырылды. 53 добуш менен болсо бул биринчи окуудан өттү. Коомчулукта болсо эң катуу талкууга алынган ушу толуктоолордун өзөгүн түзгөн Кыргызстандагы Орусиялык ОРТ жана РТР Россия 2 каналынын болсо 2023 жылга чейин болсо убактысын мөөнөтүн көрсөтүлүш мөөнөтүн болсо узартуу катуу талкууга алынууда. Бүгүн биз ушул теманын алкагында болсо талкуу уюштурмакчыбыз. Студиябызда конокто Кубат Оторбаев, Кыргызстан телеканалынын директору, Айданбек Ахматов, саясат талдоочу. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгерде сиз ушул теманын алкагында бизге талкууга катышкыңыз келсе, ой пикириңиз болсо, биздин түз эфирде телефондорубуз иштеп жатат. Алар 0312 56 56 72. Биздин сизге сурообуз болсо төмөнкүчө. Сиз ушул Орусиялык 2 канал, ОРТ каналын, ОРТ биринчи каналын жана РТ Россия каналын көрөсүзбү? Экинчи сурообуз болсо, эгерде көрсөңүз, 2023 жылга чейин ушул каналдар Кыргызстанда ретрансляцияланышын каалайсызбы деген суроону биз сизге узатмакчыбыз. Эгерде ушул тууралуу оюңуз болсо, дагы бир жолу айтам, катышсаңыз болот. Урматтуу коноктор, биринчи талкууну баштаардан мурда биздин чакан сюжетибиз бар, ошого көңүл бурсак, андан кийин талкуубузду баштасак. Өлкөдө 50дөн ашуун телеканал көрсөтүлөт. Орусиялык биринчи канал менен РТР телеканалдары Кыргызстан санарипке өткөндө эле мультиплекс тутумуна төлөнө турган акыдан бошотулган 15 жергиликтүү мамлекеттик телеканалдардын катарына тагыраагы социалдык пакетке киргизилген. Алардын берүүлөрүн Кыргызстандын аймагында көрсөтүү үчүн буга чейин РПО РМТРге бюджеттен миллиондогон каражат жумшалды. Жакында Маданият министрлиги аталган орус каналдарын 2023 жылга чейин эфирге чыгышына шарт түзгөн мыйзам долбоорун сунуштады. Бирок ал кызуу талкууну жаратууда. Депутат Дастан Бекешев социалдык пакетке кирбей калган ата мекендик жеке телеканалдар трансляция үчүн айына 180 миң сомдон төлөп обого чыгып жаткан учурда салыкчылардын эсебинен 23 жылга чейин миллиондогон каражатка орус телеканалдарынын көрсөтүлүшүнө макул эмес. 2023 жылга чейин 2 россиялык каналга жарнак рынокко киргенге биз уруксатты берип атабыз. А контентти карасак, мына ошол эле РТР Планета, мамлекеттик канал. Ошол жерде Соловьев булбулдай ышкырып жатат. Кыргызстанды жерде согуп, биз ошого төлөп атабыз. Биринчи ОРТ канал, жеке менчик канал. Мына ошолорго биз уруксат берип атабыз. А эмнеге биз өзүбүздүн ата мекендик теле радио компанияларга уруксатты бербейбиз? Эмнеге биз даже аларга мына кризис учурунда мультиплекстин аренданы льгота кылбайбыз? Эмнеге биз 2 россиялык ушунча каналды колдоп атабыз? Мына азыр мыйзамсыз биринчи канал, биздин коомдук канал дагы эле каржылап жатат. Мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, ретрансляциялоо мүмкүнчүлүгүнө акысыз ээ болгон ОРТ жана РТР телеканалдары жарнамадан киреше табууну мыйзамдаштырып алат деп жергиликтүү медиа рыноктун өкүлдөрү дагы тынчсызданууда. Анткени аталган телеканалдардын популярдуулугун эске алганда, жергиликтүү жеке телеканалдар жарнамадан тапкан кирешесинин жарымын жоготушу толук ыктымал. Ансыз да пандемиядан улам реклама рыногу буга чейин болуп көрбөгөндөй төмөндөдү. Мурда абал жакшы кезде 10 миллион доллардай акча айланса, ал азыр 70%га азайды. Эгер сунушталган документ ишке кирсе, жергиликтүү телеканалдар калган 30%нан дагы кол жуушу күтүлүп жатат. Түшүнсө дагы маани бербей жатышат эмнегедир. Бул абдан өкүндүрөт. Анткени эгерде ошо 2 телеканалдын бирине эле реклама кире баштаса, мына азыр кымындай бир момундай бир каткан, мындай бир жарым токочту бөлүп жеп жаткан телеканалдар, ошондон бери дегенде бир жарымы ошол чет элдик каналдардан кетип калат да, реклама түрүндө. Анда бул Кыргызстандын көз карандысыз мамлекеттик эмес телеканалдарын мындай бир өлүмгө буйруудой да, түз эмес, бирок кыйыр түрдө биз өзүбүз таап, жүздөгөн, миңдеген адамдарды жумуш менен камсыздап, салык төлөп жатканыбыз Onun баарына балта чабылат да. Бул мыйзам долбоорунун кесепети жергиликтүү медиа рыноктун кирешесине эле эмес,
маалыматтык коопсуздукка да таасирин тийгизүүдө. Эң жөнөкөй көрсөтүүлөрүндө дагы Кремлдин саясий пропагандасынын жыты байкалаарын. Бул өз кезегинде Орусиянын таасирин ан сайын күчөтөрүн медиа эксперттер жана саясий талдоочулар белгилеп келишет. Мындан тышкары сунушталган мыйзам долбоору атаандаштык шартында республикада күчтүү телекөрсөтүү рыногун курууга жана мамлекеттик тилде сапаттуу контентти даярдоого багытталган бардык аракеттерди жокко чыгарат. Кыргызстанда телекөрсөтүү жөнүндө мыйзам бар. Ошондо 50%дан кем эмес берүүлөр, кем эмес кыргыз мамлекеттик тилде 50%дан кем эмеси жергиликтүү кыргызстандык өндүрүштөн чыккан берүүлөр болуш керек. Эми ошо килейген 2 каналды киргизип атат бекер. 1 секундтагы бир дагы сөз кыргызча жок. Эми кээде Малахов кыргызча кечирим сураса болор, кыргызча сөздөр, бирок жок да. Ошол депутаттарыбыз ойлобой жаткан аз келгенси биздин көрүүчүлөрдүн табитин бузуп салыппыз, көрүүчүлөрдүн. Кыргыз тилинде эле сүйлөгөн биздин кыргыз байке эжелер чалып алып, мына бизге түзөтүүлөргө чалып алып, ой колуңардан келбесе жабылып калгыла. Биз Россиянын каналдарын көрөбүз дегенден кийин чындап эле бул жаштарды айтпай эле коеюн, алар кандай пикирде. Алар интернетке кирип кеткен жарымынан көбү. Эгер орус телеканалдарынын 2023 жылга чейин эфирге чыгышына шарт түзгөн мыйзам долбоору кабыл алынып калса, алардын берүүлөрүн өлкөнүн аймагына таркатуу үчүн казынадан 14 миллион сом бөлүнүшү керек. Бирок айрым медиа эксперттердин пикиринде ошол каражатты мамлекеттик телеканалдарга чегерсе, алар мүмкүн азыркыдан сапаттуураак контент жаратууга мүмкүнчүлүк алышмак жана бул жергиликтүү телеканалдар үчүн сезилерлик колдоо болмок. Контент маселеси бүгүнкү күндө бизде эң орчундуу маселе. Аны толтура албай атышат. Себеп дегенде санарипке өткөндөн кийин 24 саат бою тынбай иштеш керек. Бирок бүгүнкү күндө каналдар 24 саат бою иштеген жок. 10дон ашык эле. 12, 13, 14, 15 болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр башка бир интернеттен кинолорду көчүрүп кайра кое берип 18-20 саатка жетиши мүмкүн да, араң дегенде. Бирок толук 24 саатты толтура албайт. Балким ошого жумшаса болот беле деген биздин кесиптештер арасында сөз болуп атат. Бирок ошол 14 миллион деле ошол эле КТР менен ЛТРди алсак, ага да жетпейт контент өндүрүү үчүн. Бизде Кыргызстанда телевидение жаатында өндүрүшкө абдан көп акча каражат талап кылынат да. Изилдөөлөрдө Кыргызстан телекөрсөтүүнүн таасири бир топ жылдарга чейин сактала турган өлкө деп табылган. Ошондуктан адистер жогорку кеңеш чечим кабыл алаарда мамлекеттин маалымат коопсуздугу жана экономикалык кызыкчылыктардын эске алынуусу маанилүү дешет. Анткени менен талкууга түшкөн мыйзам долбоору парламентте бүгүн экинчи окуудан өттү. Биринчисинде бир добуш артыкчылык менен колдоо тапкан болчу. Анда добуш берүүгө катышкан 107 депутаттын 54-ü макулдугун билдирсе, 53-ü демилгеге каршы болгон. Алгачкы сурооносу Кубат мырза, сизден баштасак да, тиги азыр жергиликтүү телеканалдын жетекчилери айткандай, жана жарнамалык токочту болсо тартып алып кетип атат деп болсо, Кыргызстанда ошол жарнамалык токочтун мындай пайыздык көрсөткүчү менен эгерде цифралар сизге белгилүү болсо, канча пайызын ушул эки канал алып кетип атат бүгүнкү күндө? Эми биринчиден азырынча биз так айтышыбыз керек, ошо болжол менен Кыргызстанда бир жылдык ошо жарнака бөлүнгөн акча 10 миллион доллардын тегереги деп атат. Бул экономикалык көрсөткүч жакшы болуп, сырттан жакшы акча келгенде. А негизи быйыл 3 миллион доллардын тегереги деп атат. Бул эми жалгыз эле телеканалдарга бөлүнбөйт. Өзүңүздөр билесиздер, мына сегментин карасак, кийинки жылдары интернетке көбүрөөк бериле баштады. Өзгөчө мына социалдык тармактарга реклама жарнак берүүчүлөр ошолорду тандай башталды. Андан тышкары мына башка платформалар бар экендигин эске алыш керек да. Анын ичинде мына көчөдөгү жарнактар бар, башка толтура түрлөрү бар. Эми ошо тийип атса, ошонун ичинен ошо бир 5 миллион доллардай акча болушу мүмкүн. Ошону эми 60 каналга бөлүңүз. Анан эгерде ошол бул мыйзам өтүп, Россиянын эки каналында реклама бериле баштай турган болсо, сиз азыр анда коркунуч бар да. Сиз азыр мына жергиликтүү жеке каналдын жетекчиси катары сезип атасыздарбы? Азыр ушул рекламалык пайыздык көрсөткүч төмөн түшүп кеткенин, реклама жергиликтүү каналдарга барбай жаткан. Эми өзгөчө мына акыркы бул эми дүйнөдөгү окуяларга, анын ичинде Кыргызстандагы соңку окуяларга байланыштуу, өзүңүздөр билесиздер, коронавирустун таасиринен экономика өтө төмөн абалда. Мына 1994 жылдагы көрсөткүчкө жетиптир. Быйыл 6%, минус 6% болгон ВВПчы мисалычы.
Анан ошол жагын алганда жарнактын көлөмү кескин азайды. Муну эми өзүңүздөр деле YouTube деле сезип атса керек. Албетте биз билебиз. Буга дагы кененирээк алдыда токтолмокчубуз. Көп учурда дагы ушу талкууларда, социалдык тармактарда дагы айтылып жатат. Бул жарнактык жана токочту алып кеткенден да тышкары көп учурда болсо маалымат коопсуздугу тууралуу да сөз болуп жатат да. Мен Айдамбек мырза сизге суроону узатайын деп жатам. Ушул эки каналдын эми биз түшүнүп жатабыз, бул расмий Кремлдин маалыматтык саясатын көздөп жүргүзүшөт. Кыргызстанда бүткүл эле дүйнө жүзүндө бул эки канал кайсы жакта көргөзсө. Анан Кыргызстандын маалымат коопсуздугуна өзүнүн мындай бир таасирин тийгизеби? Сөзсүз. ОРТ, РТР каналдар аудиториясы Кыргызстан боюнча абдан кенен. Бардык булуң бурчта дагы бул каналдар көрсөтөт. Анын үстүнө эл эзертен биздин элде ушул союздун мезгилинде бирге жашап калгандыктан ошол Москвадан айтылган сөздөр көбүнчө таасири күчтүү болот. Бул нерселер биз 2010 жылдагы окуялардын алдында дагы белгилүү болгон. Негизи бул каналдардын Кыргызстанда чыгып жатышы, азыр реклама боюнча болуп жатышында менин оюмча эки нерсе бар. Биринчиси бул бизнес. Эсиңерде бар, ОРТ, РТР каналдары мисалы үчүн ушул Акаевдин учурунда Айдар Акаев Айрекс деген бир рекламалык компания түзгөн. Андан кийин Максим Бакиев алган. Бул чоң бизнес болуп, аябай көп акчалар болуп, ушул президенттердин уулдары ошондон пайдаланып келишкен. Бул бизнес чагыда өздүктөр кызыктар. Экинчиси биз жок дей албашыбыз. Мисалы үчүн Россияга биз жок дей албайбыз да, себеби биз сиз айткан маалыматтык коопсуздук эмес, башка жактан дагы абдан көз карандыбыз. Энергетикалык, газ тармагы, күйүүчү май тармагы, биздин мигранттар, башка абдан азык-түлүк коопсуздугу жагынан, ошондуктан биз Кремлге эч качан жок дей албайбыз. Бул азыр ОРТ, РТР каналдарын берсең да бересиң, бербесең да бересиң, төлөсөң да төлөйсүң, төлөбөсөң да төлөйсүң деген ушундай үстөмдүк кылган саясат. Ушул жерден эле Айдамбек мырза бир суроодо, мына биз билебиз, эми бул каналдар болсо СНГ мамлекетинде, Казакстанда, Азербайжанда да бир кезекте көрсөтүлүп келген. Бирок булар өзлөрү мындай эреже кабыл алышып, азыр жана кабелдик атайын болсо акча төлөп, эгерде ошол телегөрүүчү ошол каналды көргүсү келсе, кааласа акчасын салып туруп, анан же спутниктик каналга гана айланганда, бизде Кыргызстанда ушундай эле жасап коюп, баарын тынчытып, каражатты коротпой, мамлекеттин бюджетинен кетирбей жасап койсо мүмкүнбү деген да. Мүмкүн, албетте, эгерде мен ошого айтып жатам, экономикалык жактан биз көз карандысыз болсок, биз Россияга жок дей алсак, Азербайжандагы, Казакстандагы экономикалык жактан өзүнө өзү жетиштүү. Бул мамлекеттер өздөрүнүн саясатын өздөрү аныктай алат. Экономикасы Россиядан көз каранды эмес. Ошондуктан булар жок дей алат, каалаган өздөрүнүн маалыматтык саясатын жүргүзө алышат. Тилекке каршы бизде андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биздин бюджетти кармап туруш үчүн дагы биз Россиядан жардам күтөбүз. Жыл сайын $30 миллион же башка жардамдар келип, ошону менен бюджет толтурулуп, ошолордон күтүп отурабыз. Мындай мамлекет жок дей албайт. Эч качан өзүнүн каржылап турган патронго жок деп каршылык кыла албайт. Дал ушул себептен алар бизге өзүнүн саясатын мажбурлап, сунуштап, ошонун негизинде биз ага кыңк дей албай, жүргүзүп атабыз. Кубат мырза, мына сюжетте айтылгандай, акыркы ушул телекөрсөтүү жана радио уктуруу мыйзамына болсо акыркы 2017 жылы толуктоолор киргизилген. Анын ичинде жанагы 50%дан кем эмес ата мекендик өндүрүштөгү контент болуш керек. Саат 7-ден түнкү 12-ге чейин болсо 50%дан кем эмеси ошол чыккан продукцияны болсо кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жүргүзүлүш деген. Бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү телеканалдар канчалык деңгээлде сиздин оюңуз боюнча аткарып жатышат ушул мыйзамдын? Эми биринчиден мен айтып коеюн, мына бизде атайын министрлик бар, министрликте атайын департамент бар. Ошо департамент соңку учурда колунан келишинче жакшы эле жумуштарды жүргүзүп атат. Мыйзамдарды аткаруу боюнча мына коронавирус башталганга чейин каналдардын баардыгы өзүнүн жеке чөнтөгүнөн акча чыгарып, өтө оор болгондугуна карабай ошону аткарып келатышкан да. Эми биз мындайда тыштан келип аткан маалыматка, бул ааламдашып аткан маалыматтардын өтө ааламдашып аткан убагында биз жок дей албайбыз. Анткени Россиянын телеканалдарынан башка дагы Кыргызстандын аймагында ар түрдүү платформалар аркылуу спутник, кабель,
интернет, ошол эле тиги кадимкиде эфирдик жол менен, мисалы санариптик жол менен Кытайдын, Турциянын, Американын каналдары көргөзүлүп атат да. Бирок бул жерде биз Россия менен албетте мамилебиз эзелтен жакшы, тарыхыбыз бир союздабыз, азыр экономикалык бир союзда. Ошону эске алып, эми болгон шарттын баары түзүлгөн. Кандай мыкты шарттар түзүлдү эки канал үчүн? Биринчиси бул ошо мультиплекске кирип атканда эки канал бекер кирген. Биринчиден бул деген ошол жыштыкты бекер берип атабыз. Жыштыктар билесиңер канча акча тургандыгын. Мына YouTube биз деле чоң акчаны салып туруп өзүбүздүн мына сетти сигнал тарата турган аймактарды өзүбүз курдук да. Бул биринчиден. Экинчиден биз каршы эмеспиз. Ошол эле Кытайдын, Турциянын, Американын, башка Европанын мамлекеттерине окшоп ошо Россиянын каналдары деле иштей берсин. Бирок шарт бардыгына бирдей болуш керек да. Эмне себептен Россиянын бир каналы, мисалы жеке менчик канал, ОРТ каналынын 97-98% бул жеке менчик компанияга таандык. Демек, бул менчик ээлери физикалык жарандар болуп эсептелет. Экинчиси Россиянын каналы. Ушул эки канал эмне себептен Кыргызстандын салык төлөөчүлөрдүн эсебинен өзүнүн контенттерин бекер таратып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, ошо ай сайын биз мисалы РПО РМТРге, сиздер деле башкалар деле РПО РМТР Кыргыз Телекомго 180 000 сомдон төлөйт. Аны дагы бекер төлөп атат. Мына КТРКда турганда эсеп палатасы текшерүү жүргүзгөн. Жылына канча акча кетип аткандыгы боюнча ушул бир эле Россиянын ОРТ каналын Кыргызстандын аймагында таратыш үчүн 2002 жылы 4 миллион сомдон башталган экен. 2010-12 жылы анын көлөмү 50 миллионго чыккан бир жылдагы. Менин оюмча азыр 2020 жыл 8 жылдан бери 60 миллион сомго чыккан да. Эми ошол 60 миллион сом эмне себептен биз жеке менчик Россиянын бир каналына Кыргызстандын жарды казынасынын эсебинен төлөнүш керек деген маселе болуп атат да. Анан жанагы тил боюнча айтып коеюн, албетте эгер Казакстандагыдай шарт менен ОРТ бизге кирсе, мисалы, ошол 50% ата мекендик өндүрүштөгү продукцияны 50% мамлекеттик тилде болсо, ачып, ачпаса ошо Москвадан даярдайбы, каяктан даярдайт, иш кылса, эфирдеги норманы аткарса, анда мынчалык мисалы жергиликтүү каналдар нааразы болмок эмес. Мен эми телекөрүүчү катарында болсо, мен Кыргызстанда башка мамлекеттин каналдары, башка элдин каналдары көргөзгөнү мага бир чети телекөрүүчү мен өзүм үчүн жооп берсем мага деле жакпайт. Мисалы, ошол эле Түркиянын, Кытайдын, эми билебиз, ар бир мамлекеттин, ошол ар бир элдин каналы жүргүзүлүп атканда өзүнүн бир саясатын жүргүзөт. Анан көп учурда биз жана тил маселесине келгенде кыргыз тили эмне үчүн өнүкпөйт? Мына алдыңыздарда кызматта болгон алып баруучу мен деле Бишкек шаарында төрөлүп өсүп, бирок ошол жана сиз айткан ОРТ, РТР каналына толук сугарылып өскөн мен деле алып баруучумун. Кээ бир учурларда болсо биз дайыма айтабыз, эмне үчүн жогорку трибуналарда деле болсо кыргыз тилин так даана сүйлөгөндө мындай оордук жаратып кетет. Себеби эми бунун бардыгы тең болсо, ошол айлана чөйрө угуп аткан радио, телевидение бардыгы тең өзүнүн таасирин тийгизет экен да. Анан ушул багыттан караганда бул каналдар, мен YouTube телеканалынын атынан мындай сүйлөп жатам да, тиги эми кыргыз тилинде толук кошулам да, кыргыз тилинде жана толук мыйзамды аткарып, өкүлчүлүгүн ачып жасап койсо толук мүмкүнчүлүгү бар бул каналдардын. Эмне үчүн ошону жасабайт? Эмне үчүн биздин азыркы бийлигибиз дагы ошондой багытта мындай суроолорду узатпайт? Бизге белгисиз. Ошол эле Казакстанда болсо, мына көп жылдан бери ошол биринчи каналдын өкүлчүлүгү ачылып, атайын казак тилинде контенттер даярдалып, жасалып, жакшы эле иш алып барып атат да. Анан Кубат мырза мындай бир суроо мына азыр эркин саясатын жүргүзүп, ушу жергиликтүү каналдар өзүнүн жасап келе атат да. Анан көп учурда жана атаандаштык жөнүндө сөз болуп жатпайбы? Ушул эки канал чын эле Кыргызстандагы телекөрүүчүлөрдүн мындай жүрөгүн алып, аябай рейтинги күчтүү деп
сиз кандай ойлойсуз ушундай? Эми биринчиден мен рейтинг боюнча айтканда өзүңүздөр билесиздер, азыр жана пиплометрия деп коет, ар бир үйгө мисалы 200дөн ашуун үй бүлөгө Кыргызстан боюнча ошо ченей турган атайын жабдуу орнотулду. Жакында бул ишке кирген атат. Ошого мүчө компаниялардын эфирдеги убактысы канча көрөрманы бар экендигин так аныктай турган системада. Азыр эми биз буга чейинки кол менен деп коелучу ооз-2 сурамжылоолордун негизинде жүргүзүлгөн иликтөөлөр боюнча ОРТ ушу Кыргызстандагы алдыңкы каналдардын бири болуп келген. Бирок мен ачыгын айтып коеюн, 2010-2015 жылы мен ГТРКны башкардым. Ошол убакта биздин көрсөтүүлөрдүн деңгээли жакшырып, биз ОРТны айрым көрсөткүчтөр боюнча ашып өткөнбүз да. Негизинен азыр эми так айтыш кыйын. Бирок биз билебиз, традициялык салттуу нормаларды, салттуу эсептерди алганда ОРТ, РТР албетте Кыргызстандагы алдыңкы бир 10 каналдын арасында бар деп айта алабыз да. Эми биз бул жагынан идеологиялык жагынан да карап көрүшүбүз керек. Эмне себептен биз бул каналдарды көрүүнү улантышыбыз керек. Көрүүнү ошо уланта турган болсок, жергиликтүү калктын укуктары тебеленбегенди эске алыш керек. Бирок ошо жергиликтүү айрым калктын катмарларынын укуктары башка Кыргызстанда жашаган калктын катмарынын укуктарын тебелебеш керек да. Ошол экинчи нерсе, үчүнчү нерсе бул жерде экономикалык ишкерлик, атаандаштык жөнүндө сөз болуп атат. Ошондо мына субъекттер, ишкерликти жүргүзүүчү субъекттер мына жергиликтүү атамекендик контент өндүрүүчү телеканалдар менен ошо тыштан таңууланып киргизилип аткан эки телеканалдын ортосундагы атаандаштыкка мындай марага кой берип атканда мамлекеттик органдар, жогорку кеңеш, ошо мыйзамды сунуш кылып аткан тараптар мисалы тыштагы чет өлкөлүк эки телеканалды эмне үчүн колдоп сүрөп жаткандыгы чоң суроо да. Ушул суроондо улай болсо Айданбек мырза, мына добуш бергенде болсо, жана мен башында айткандай 53 добушка ээ болуптур, теги колдоп 54. 53 биздин депутатыбыз болсо каршы добушун бериптир да. Бул дагы мындай бир кандай эртең мына сессияга эгерде бул мыйзам коюлуп калат, бул биринчи окуудан өттү да, экинчи, үчүнчү окуу, эми экинчи окуудан өтпөй калышы мүмкүнбү, кандай дейсиз? Эгерде ушул адистердин сөзүн угуп, чындыгында эле бардык телеканалдарга атаандаштык болот десек, анан өзүбүздүн маалыматтык коопсуздукту ойлосок, Россиянын таасирин таразалап көрсөк, мүмкүн ошондой мыйзам бардыгына бирдей деген бир неме кылса, анда мүмкүн. Бирок менин ынанымым, биз Россия менен жана айтылгандай стратегиялык өнөктөштөп, анын ыгынан чыга албаган, чабал мындай экономикалык жактан, финансылык жактан, башка жактан ага муктаж көз каранды өлкөбүз. Бизге ошого жараша мамиле. Башынан эле эгерде ушул эми каналдар Кыргызстанда иштеп жатканда көп эле жыл болду да, анан 2017 жылы биз санарипке кирип атканда ошондой эле башында мындай өзгөртүүлөрдү киргизип, биз мына санарип тиги социалдык пакетке киргизе албайбыз деп айтса, Кубат мырза. Эми биринчиден болмок, ага өз убагында болмок, эми аны жакшылап аргументтештирип, экономикалык жактан, саясий жагын албай эле коелу. Эки каналдын таасирин биз эми Россия менен Кыргызстандын достугу тууралуу ага шек келтирбей туруп эле, экономикалык жагынан атаандаштыкты түзүүдөгү ишкерликтин алтын эрежелери, стандарттары бузулуп аткандыгын эске алып эле, ошонун негизинде бул мыйзамды артка кайтарса болмок. Экинчиден эми мынау добуш берип атканда, мисалы, бир добуш ашык болуп атпайбы? Бул эми абалдын канчалык курчтугун көргөзүп турат. Ошол эле учурда мына биз азыр ошо жогорку кеңеш менен байланышып атабыз. Көп депутаттар түшүнгөн эмес. Эмнеге добуш берип аткандыгын, анткени мыйзам өзү башка бир тарыхый мурастарды колдоо боюнча мыйзамга
чогуу киргизилген. Көбүнчө суроолор ошо тарыхый мурастарды сактоо боюнча маселенин тегерегинде болуп, ал эми бул маселе такыр көз жаздында калгандагы чогуу эле өтүп кеткен да. Ошондуктан түшүнгөн айрым депутаттар, мына Бекешев баштаган айрым депутаттар гана суроо беришти. Көпчүлүк депутаттар эмнеге добуш бергендигин аңдап терең түшүнгөндөр деле аз болгон, анткени маалымат жетишсиз болгон. Экинчиден, биз өзүбүз да мына рыноктун оюнчулары, катышуучулары, телеканалдар, рекламалык агентстволор деле кеч билдик да, кабыл алынгандан кийин билип атабыз. Анан нормативдик укуктук актылар жөнүндө мыйзам бар. Ошондо биз ишкердиктин субъектиси катары регулятивдик жөнгө салуу деген өтө чоң жакшы норма бар. Ошол экспертизадан өткөн эмес бул мыйзамчы. Ошондуктан дагы муну артка кайтарыш керек деген ойдобуз. Менин оюмча бул мыйзамды азыр бул ушул калыбында кабыл алуу өтө чоң рынокто нааразычылыкты жаратат жана чоң күтүлбөгөн ойдо жок чоң жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн. Эң негизгиси мына буга чейин 2 жыл бою жергиликтүү каналдар жана контент өндүрүү, тилди кармоо боюнча 50%, 50%га жеткирүү боюнча жасаган, алдыга жасаган секириктердин баардыгына шек келет дагы, ал кайра 2 кадам артка секирген болот. Биздин телегөрүүчүлөргө айтып коюшубуз керек, биз түз эфирдебиз. Эгерде сиздердин сурооңуздар болсо же ой пикириңиздер ушул телеканалдар тууралуу болсо бизге чалсаңыздар болот. Биздин түз эфирдин номеру болсо 56 56 72, код 0312. Айтып коюшубуз керек, ушу 2 жыл аралыгында 2017 жыл жана мыйзам кабыл алынгандан кийин жергиликтүү каналдар 50%дан кем эмес ата мекендик өндүрүштө контент жасаш керек болчу, 50%дан кем ошол эртең мененки 7ден саат түнкү 12ге чейинки күнүмдүк эфирдик убакытта 50%дан кем эмеси кыргыз тилинде жүргүзүш керек болчу. Бул багытта айтып коюшубуз керек, чоң жылыштар болгон. Акыркы мезгилде телегөрүүчүлөр деле буга айтып бере алышат. Сериалдар кыргыз тилинде пайда боло баштады. Жергиликтүү каналдар жасап, продакшн ошол студиялар жасаган болсо, дайыма башында болсо оор болот, бирок бара-бара дайыма эгерде мыйзам толук 100% иштесе, бардыгы бир эреже болсо, бул алдыга гана алып келмекчи, өнүгүүгө болсо. Дайыма көп учурда тиги Түштүк Кореяны мисалга келтиришет экен да, 90-жылдын баштарында ошол Түштүк Кореяда болсо көп учурда америкалык жанагындай маданият, америкалык каналдар үстөмдүк кылып, Түштүк Кореянын өзүнүн тилиндеги болсо контенттер аз болгон экен да. Анан бирок алар дагы ушундай бизге окшогон эле мыйзамды кабыл алып, анан 2000-жылдарга жакын буларда бум болду да, жана сериалдары тартылып болсо бүт дүйнө жүзүнө экспорт кылып, мен азыр кичине жаңылып калышым мүмкүн, 2016-2015 жылы булар ошол өзлөрүнүн корей тилиндеги сериалдарын дүйнөгө экспорттагандан эле 2 миллиардка жакын доллар акча табышкан да. Менин оюмча Кыргызстанда таланттуу биздин профессионал телевизиондук ушул багытта иштеген кесипкөй адистерибиз көп. Алар азыр Казакстанда, Россияда иштеп жүрүшөт. Кыргызстанга келсе, бул жерде дагы чоң иштерди жасап, биз деле ошондой Кореядагыдай көрсөткүчтүү жасаганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Туурабы, Кубат мырза? Менин оюмча бул жерде биз биринчи кезекте экономикалык жактан ирденсек, Кореядагыдай экономикалык жактан, алар биринчи кезекте ошол экономикалык жактан аябай ирденип, чоң мамлекет катары мына калкынын саны 60 миллионго жакын. Аябай чоң бир секириктерди жасагандан кийин мына ошого жараша бардык тармагы өнүгүүгө ээ болду да. Анан биз дагы азыр биринчи кезекте биздин ушул маалыматтык саясатыбыз, бардык жогубуз Россияга көз каранды болгондуктан биздин көрүп атасызго, жана мыйзамдын демилгечи ким болуп атат? Биздин министрлик болуп атат, өкмөт болуп атат. Демек алар ошол жактан сигнал түшкөн, ошону аткарып келатышат. Бул биздин кыйыр көз карандылыгыбыз да. Эгерде биз ушул экономикалык жактан өнүгүп, өзүбүзгө көз карандысыз болуп, өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү баалап, өзүбүз баалап кете баштасак, мына ошондо сиз айткан нерселер өзүнөн өзү акырын өнүгүп, өсүп пайда боло баштайт да. Азыр биз көп жактан көз каранды болгондуктан бийлигибиз ошол жактын көзүн кароого мажбур, ошолордун сөзүн айтууга мажбур, ошолордун телеканалдары бизде каалагандай биз өзүбүз каржылап, тескерисинче аларга жеңилдик берип бергенге биз мажбурбуз.
Албетте ушул нерсе бардыгы ушул айтылгандай базар экономикасынын мыйзамдарына ылайык бардыгына тең берилиш керек. Тилекке каршы бул ушул Москванын таасиринен айынан биз аларды эрке бала катары алар ансыз деле Россиянын өзүндө абдан көп финанслоо болот аларда. Россия өзүнүн ушул геосаясий импердик саясатын жүргүзүш үчүн ал телеканалдарын аябай катуу финанслайт. Ошондо эми бирок мына Кубат мырза айткандай азыр кезде теле көрсөтүүнүн ролу чындыгында төмөндө баратат. Азыр анын ордуна башка интернет каналдар, өзүңөр көргөндөй социалдык түйүндөр, жаштар дээрлик телеканалдарды көрбөй калды. Биздин теле көрүүчүбүздүн суроосу бар экен. Угуп атабыз сизде болсо. Байланыш үзүлүп калыптыр. Кубат мырза жооп берип коеюнчу. Мисалы чыгармачылык жактан алганда биз өтө таланттуу элбиз. Мына бизде өтө чакан акча менен, чакан бюджет менен мыкты фильмдерди тартып, бул эле жакынкы коңшуларыбыздын оозун ачырып, мисалы кыска метраждуу фильмдерден тартып көркөм чоң фильмдерге чейин бүтүрүп, анан алар эл аралык чоң сыйлыктарды алып атышпайбы? Канчалаган мыкты кино режиссерлорубуз бар, ошол эле сиз айткан Кореянын үлгүсүн алып туруп, ошонун тарыхын кайталоого бул жерде болгону эле анча-мынча шарт керек. Ал көп деле чоң акчанын кереги жок. Ошол эле бөлүнүп аткан акчадан, мисалы, бюджеттен Казакстандагы же ошо Россиядагы окшоп эле каражат каралса, мисалы, жергиликтүү мыкты контенттерди түшкөнгө болот да. Анан эми бул жерде жанагы нерсе болуп атат. Эч кимге жаман көрүнгүсү келген жок. Ошол себептен традициялык түрдө эле баягы 2007 жылы Курманбек Салиевич Бакиевдин указы менен, буйругу менен киргизилген норманы ошону эле улантып кете бериш керек деген эле сөз болуп атат да. Ошондуктан бул жерде эгер эки канал кыргызстандык ушул эле чакан кичинекей мына сиздердин биздин каналдарга окшогон каналдардын эле жанында стартка туруп эле чогуу ишин баштай берсе, менин оюмча маселе мынчалык кызык чуу жаратмак эмес. Жогорку кеңеште деле бул маселени болсо бизди көрүп жатса түшүнүп жатышкандыр. Тиги ошол тиги саны деле болсо айтып турбай, жана курч маселе турган экен. Көптөгөн депутаттар болсо каршы пикирин көргөбүз болсо. Себеби эми биз бөлбөйбүз, антип орусиячыл, анан орусиячыл эмес деп. Бирок акыркы мезгилде Кыргызстан үчүн, кыргыз тили үчүн күйгөн көптөгөн депутаттар да сүйлөп, биздин интеллигенция да сөзүн кылып жүрөт. Ошол тилди өркүндөтүүдө, кыргыз тилин өнүктүрүүдө бул кичинекей болсо дагы чоң өзүнүн мындай салымын кошот деген ойдобуз да. Биздин теле көрүүчү суроо бар экен. Биз сизди угуп жатабыз. Аты жөнүңүздү айтып, сурооңузду, ой пикириңизди айтсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин сунушум бар эле ушул эме боюнча, ОРТ, РТР телеканалдарын көрсөтүү боюнча. Эми Кыргызстан өзү ушундай жакыр болуп атканда, анан кийин алардын телеканалдары үчүн ушундай акысыз площадка берип, жергиликтүү телеканалдарга андай эч кандай эме бербей, алар 100 миңдеген акча төлөп чыгып аткан, албетте бул өкүнөрлүк нерсе экен. Эгер ушуну азыр түз эфирди ушу бийлик өкүлдөрү көрүп аткан болсо, ошолорго айтат элем да, вот ушу силер мындай Кыргыздын эмне чыккынчылык кылып атасыңарбы, эмне кылып атасыңар дегендей да. Рахмат. Бул жерде сиздин жаныңызда могул СМИнин өкүлдөрүн көрүп турам, булардын күйгөнчөлүгү эле бар да. Эми, конечно, ОРТ, орустун каналдары, булар контенти кызыктуу, булардын бюджети аябай чоң, бул баарына эле белгилүү. Бирок ошондой болгону менен могу Кыргыздын өзүбүз жардам беришибиз керек да. Сиз көрөсүзбү бул каналды болсо? Өзүңүз мында теле көрүүчү катарында көрөсүзбү бул каналдарды? Мен могул орус каналдарын анча көрө бербейм. Мен көбүнчө көрсөм интернет колдоном, же болбосо могул Западтын CNN, же болбосо Евроньюз ушу каналдарын көрөм да. Бул Рахмат. Орустун каналдары болсо бүт эле жанакындай Украинанын же болбосо ушундай бул геосаясий
ушул жака кетип калбады бүт эле эмеси. Рахмат оюңузга болсо. Мына биздин телегөрүүчүбүздүн ою эми бул жалгыз бир телегөрүүчү, бирок эми айыл жергесинде деле болсо кыргыз тилинде сүйлөгөн, эми көп учурда болсо билбейм, менин оюмча деле ушундай ойду карманат болуш керек да. Анан кээ бир биздин депутаттарыбыз айтып жүрбөйбү, мына орус тилин эми биз 70 жыл бир туунун астында жашап, анан орус тили менен биз дүйнөлүк маданиятты, илимди ачтык деп болсо, ооба, эми ошол кезде болгон, бирок дайыма эле бул ушуну карманып, бирок келечекти дагы карашыбыз керек деген ойда. Негизи эми тил боюнча алганда албетте бизге орус тили керек. Биздин ахыбалыбызды мына Айданбек мырза жакшы айтып өттү. Мигранттар 1 миллионго жакын мигранттар бар. Жарандыкты алгандар бир 400-500 миңге жетти. Мисалы Россиянын жарандыгын алгандар. Орус тилин билүү аркылуу Россияда биздин мигранттар, биздин туугандарыбыз жумушту оңой таап, алдыңкы сапта эмгектенип аткандыгын эске алышыбыз керек. Бирок ошол эле убакта дүйнө азыр кеңейген. Орус тилинен тышкары дагы мисалы англис тили, дүйнөлүк адабият маалыматтардын 70-80% азыр англис тилинде болуп атат. Ушул жагына да көңүл бөлүш керек. Анан экинчиден мен шарт түзүү боюнча алганда, мисалы Кыргызстандын ошол Россияда жашап аткан биздин жарандарыбыздын укуктарын эске ала турган болсок, биз ушул соодалашууга деле барсак болмок. Мына Евразиясынын алкагында деле же болбосо ошо РТР каналдарынын бияктагы макамын статусун бекемдөө маалында, мисалы ошол Россиянын аймагында Кыргызстандын бир каналын көргөзүү боюнча кеткен каржыны толук алар төлөгөнгө, эми ал жагынан болобу, экономикалык жагын эске алып туруп, мисалы кыргызстандыктар мисалы 1 миллионго жакыны ошо Россияда жашап атат. Мындайча айтканда, анча-мынча ошол жерде жашап аткан элдерден саны көп болуп калды да. Мына жогорку кеңеште Россиянын думасында же берки жагында бир дагы кыргыз улутундагы адам жок мисалычы. Ошондой нерселерди алып туруп, мына сиздер бизге, биз силерге, анда маалыматтык жагынан алганда келгиле, анда биз дагы сиздер ошо Владимир Владимирович Путиндин указы менен ошол жерде анда Кыргызстандын КТРК каналынын филиалын ачалы, ошол жерде ОРТ менен РТР кандай иш жүргүзсө, Россиянын аймагында ошондой эле анда бир шарт менен анда ошондой эле ишкерликтин субъектиси катары бюджеттен паритеттүү анда иш жүргүзбөйлүбү деген сыяктуу сунуштарды деле айтса болот да. Аны деле Россия тарап кабыл алып, карап деле коюшу мүмкүн да. Мисалы ошондой нерселерди эске албай туруп, анан баягы мурда келаткан араба кандай нукта кетсе ошол ойдон эле андан ары түртүп коелубу деген сөз болуп атат. Шарт бардыгына бирдей болуш керек, мыйзам иштеш керек. Урматтуу коноктор, келипиңиздерге чоң рахмат. Биздин убактыбыз аяктады. Бүгүн биз болсо ушул Кыргызстанда орусиялык каналдардын иштеши тууралуу талкуу кылдык. Сиздер менен коштошобуз. Саламатта болуңуздар.